сиздер менен ардактуу Ош шаарынын тургундары, ардактуу апалар, аталар, ардактуу коноктор. Бүгүн кооператив жана Бекмамат Осмонов көчүрлөрүнүн кесилишиндеги 2 деңгээлдүү транспорттук дөөнүн курулушунун мезгилин кутчасын салуу аземине кош келиңиздер. Анда сөз Ош шаарынын мэри Докторбаев Жеңишбек Шермаматовичке беребиз. Элибиз, журтубуз жасалган жумуштардын баардыгы мына өздөрү көп болуп карап отурушат. Урматтуу Ош шаарынын тургундары, урматтуу бир туугандарыбыз, бизге өзүңүздөргө жакшы белгилүү урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич тапшырма койгон. Ош шаарында чоң көчөлөр, ички жолдор, скверлер, парктар, соц объекттер, ошондой эле көпүрөлөр толук капиталдуу оңдоо түзүүдөн өтүп, керек болсо жакшынакай көпүрөлөр салынсын деп тапшырма берген. Урматтуу президентибиздин тапшырмасынын негизинде мынакей бүгүн сиздер менен чогуу бирдикте ошол Барсбек, айтылуу Барсбек круговой деп коет, бул жердин аты, западный деп коет, перекресток деп коет. Эми ушул Барсбек атабыздын эстелиги тургандан кийин Барсбек круговойдун айлампада ушул жерде азыркы мезгилде өзүңүздөргө жакшы белгилүү аябай автоунаалар көбөйүп, тыгындар пайда болду. Мынакей кооператив көчөдө, мына Осмонов көчөдө, могу жерде ушунчалык автоунаалардын тыгыны көп. Анткени бул жолдон кан жол деп койсок болот. Анткени Ош Араван, Ош Ноокат, Ош Баткен полностью ушул жерден ушул машиналар өтүп турат. Ошон үчүн ушул автоунаалардын тыгындарын азайтуу үчүн урматтуу оштук бир туугандарым, ушул жерге татаакай кылып эстакадный көпүрө салайлы деп чечтик. Бул көпүрөнүн узундугу 54 метр, кенендиги 50 метр. Кудай кааласа азыр мына сиздер менен чогуу бирдикте капсула салабыз. Кудайым буйруп, заманыбыз тынч, эл журтубуз аман турса, келерки жылдын июль айларында ушул эстакадный көпүрөнү толугу менен мына Кудай кааласа ишке тапшырабыз. Бүгүн өлкөбүз өнүгүүдө экендигини, өлкөбүздө акча бар экендиги, мамлекетибизде мындан чоң, мындан масштабтуу иштер жүрүп аткандыгын көрүп атабыз. Ошол себептен бул көпүрөнү шаардык деңгээлде эле шаар өзүнүн күчү менен куруп аткандыгы, бул өлкөнүн өнүгүп аткандыгы, өлкөдө чоң, мындан да чоң иштер жүрүп аткандыгынын негизги белгиси десек болот. Жалпы узундугу 384 метр, жалпы долбоордун көпүрө 8 тилкелүү. 24 метр. Так, ошондо бизде бул ар жакта көпүрө, Араван тарабынан келген турасы узундугу 180 метр болот. Ош тараптан келген узундугу 120 метрге. Көпүрөнүн турасы 8 тилкелүү 25 метр. Көпүрөнүн бийиктиги 788 метрге жакын. Ошондо жалпы узундугу 384 метр, 8 тилкелүү. Сонун болуп Кудай кааласа. Буйруса, мына биздин подрядчигибиз Айбек мырза, биз азыр мынакей капсула салабыз. Кудайым буйруса эмки жылдын июнь-июль айларында. Кудай кааласа бүтүрөбүз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Малга орнотулат, пока коюп коебуз. Ооба. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Тораға. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah subhanahu wa ta'ala mına bugünkü gündөгү 2 деңгээлдүү ушул транспорттук түйүнүбүздүн башталышын Аллах таалам куттуу кылсын, берекелүү кылсын. Ушул жолубуз ак жолтой жолдордон болсун. Кудай таалам өзү колдоп, Кудай таалам өзү коргоп,
дайым жакшылыктар болсун. Ош шаарыбыз өнүгө берсин. Мына ошо Кыргызстанга бүгүнкү күндөй өнүгүүсүнө өзүнүн кызматын кылып аткан урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, кызмат кылып аткан Камчыбек Кыдыршаевич жана мына бүгүнкү күндө Ош шаарыбызды гүлдөтүп аткан мэрибиз Жеңишбек Шермаматович, мына Болотбек Талайбекович жана жалпы бул жерде кызматкерлер, Ош шаар тургундары баарыңыздардын ишиңиздерге Кудай таалам ийгилик берип, Ошубуз гүлдөй берсин. Кызмат кылгандардын баардыгынын тилегине Кудай таалам жеткирсин. Кыргызстаныбызда дайым токчулук, молчулук, береке, жақсылықтар бола берсин. Я Рабби лакал хамду кама янбагhi ли жалали ваджхи ва азими султаник би рахматика я архамар рахимин.